Башка выжималкаларга караганда сок сыкканчы. Bunun артыкчылыгы көбүрөөк салынат жеринен алма. Анан мындай чыгарганында жакшы качествода чыгарат. Азык-түлүктүн нукуралуулугу адам баласынын ден соолугуна пайдасын тийгизип, өмүрүнүн узактыгына себепкер болот. Жети Көз районунун Саруу айылында алмадан, алмурттан шире чыгаруучу чакан ишкана ачылып, элеттик элдин дагы бир түшүгү жеңилдегени өнүгүүнүн белгиси. Келген кардарлар ыраазы болушуп, арзандыгын, сапаттуулугун жана пайдалуулугун баалашууда. Мурун карапайым эл аябай кыйналчубуз. Караколго дер алып барып, азыр мына Саруу айылында ушундай сок тарткыч ачып, элге аябай жакшы кызмат кылып атат. Мурун түшүп калган алманын баары калчуда. Ал уйлар жеп, мал жеп, азыр ошонун баарын бүт эмесин эметпей, бир коротпой алып келип бияка тарттыртабыз. Карапайым элге аябай эле жакшы болуп атат, жакшы кызмат кылып атат. Ошол элге аябай жакшы болду. Ушундай нерселерди дагы көп ачса, элге аябай жакшы болот экен. Албетте элдин алкышына арзып керектүү иш менен алектенген Азамат мырза шире чыгаруучу шаймандарды атайын буйрутма менен жасаттырган. Жалпы бул ишкананы тургузуу үчүн 600 000 сом сарпталганын жашырган жок. Бул башташта өзүбүздүн багыбыз бар. Анан элде да бак көп, алма көп, анан экинчи сорт багандай саткандан калган алмалар, жерге түшкөн алмалар калып эле чирип кетип атат да. Анан эми чоң завод сала турганга дагы мындай каражат көп кетет. Биринчиден, экинчиден болсо, бул мындай чакан үй бүлө, ар бир үй бүлө өзүнүн бир чакан алмасын алып келип тарттырып, кайнатып, идишине куюп алып кеткенге ылайыктуу да услуга. Элеттик элдин камын көрүү максатында Кыргызстан боюнча чакан ишканаларды жайылтуу, киреше киргизүү, өлкөбүздү өнүктүрүүнүн бир бутагы болмок деген сунушун иш жүзүнө ашырууну максат кылган Азамат мырза шире чыгаруу багытын мындан ары дагы өздөштүрүп, иш илгерилетүүнү көздөөдө. Соктарда турган аппаратыбыз бул эми мисалы үчүн Австриянын Ворон деген компаниянын аппараттарын көрдүк биринчи. Алар биринчиден кымбат. Экинчиден ушул эле мындан ашпайт да, кем калышпаса эле ашып кетпейт. Бул биздин Кыргызстандын күчтүү специалисттери жасаган. Бүт пищевой нержавейкалар колдонулган, ошол Ворон компаниялары жанагындай атайын ошо тамак ашка жарай турган стандарттан өткөн темирлер менен жасалган. Эми ошол бул кыса турган пресс деп айтсак болот, бул болсо дробилка деп айтсак болот. Бир күндө 7-8 тонна тартканга мүмкүнчүлүк бар да. Жергебизде тынчтык өкүм сүрүп, бөөдө оору сыркоодон алыс болсок, сөзсүз жаш муундардын тилектери орундалып, келечекте Кыргызстан өнүккөн өлкө катары дүйнөгө таанылса, кыргыз элинин туусу бийик болоорунда шек жок. Себеби учурда мамлекетибизди көкөлөтөбүз деген иш пландар уламдан улам көбөйүп, жаңы идеялар четинен кезекте турат. Нуржан Дөөткулова, Асылбек Касенов, Ысык көл маалымат программасы үчүн Жети Көз районунан.